Кыргызстанда жер силкенди. Бүгүн 31 май саат 11:13 Кыргызстанда жер титиреди. Маалыматка караганда жер титирөөнүн очогу Казакстандын аймагындагы Жамбыл облусунда жайгашкан Одар айылында Бишкектен болжол менен 50 чакырым алыстыкта катталган. Магнитудасы болжол менен 4,8 жеткени кабарланды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Өзгөндө 13 жашар баланын өлүмүнө туугандары шектелүүдө. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында 13 жашар бала үйүнүн коросунда асынып турган абалда табылган. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Аймактык милиция өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү менен кылмыш ишин козгоду. Кылмышка өспүрүм туугандары шектелип кармалды. Ош облустук психиатрия жана наркология берген маалыматында шектүүлөр аларда каттоодо турушкан. Булак репортер Кеч. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кара Суудагы жаңжалдан кийин 44 жаштагы аял каза тапкан. Мурунку күйөө баласы кармалды. Ош облусунун Кара Суу районундагы аялдын өлүмүнө шектелип, анын мурунку күйөө баласы кармалды. Бул тууралуу турмуш басылмасына Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда эки тараптын ортосундагы чыр-чатак буга чейин ажырашкан түгөйлөрдүн ортосундагы бала талашуудан улам келип чыккан. 2024-жылдын 30 май күнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө жарандар белгисиз учтуу буюмдан жаратылып кайрылгандыгы тууралуу кабар түшкөн. Тергөөгө чейин текшерүүнүн жүрүшүндө 30 май күнү Кара Суу районунун аймагында 1996 туулган жарандын үйүнө мурунку кайненеси, 1979 туулган анын сиңдиси, 1980 туулган жаран, 2000 туулган уулу бастырып киришкени аныкталган. Алар балдарды талашып, урушуп кетишкен. Анын кесепетинен жаран денесинен жаракат алып, ооруканага кайрылышкан. 1980 туулган жаран денесинен алган оор жаратынан улам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Топтолгон материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары 1996 туулган жаран камакка алынды. Окуя болгон жерден алынган далил буюмдарга, жабырлануучуларга жана шектөөгө тийиштүү экспертизалар дайындалды. Учурда күбөлөр суралып, ыкчам тергөө амалдары уланууда.